17 октябрда Жогорку кеңештин ар кыл маселелер саатында депутат Алы Карашев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусунун натыйжаларына токтолду. Депутат Алы Карашев өлкөбүздүн Евразиялык экономикалык биримдигине кошулганына 4 жылдын жүзү болгонун айтып, мындан улам акыркы 8 айдын жыйынтыгы боюнча талдоо жүргүзгөндүгүн ортого салды. Анын билдиришинче, 8 айдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экспорту төмөндөп кеткен. Республика боюнча өнөр жайдын флагманы болгон кийим тигүү тармагында экспорт 60%га азайып кеткен. Ал эми сыртта жүргөн мигранттарыбыздын акча которуусу 10%га азайган. Ошондой эле эл өкүлү Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзамдын алкагында көзгө көрүнөрлүк иш болбогондугун, фискализация, маркировка жана башка жаңычыл иш-аракеттер экинчи планга калып жаткандыгын сынга алды. 10%га төмөндөдү. Же болбосо $175 миллион былтырга салыштырганда төмөн болуп атат.